Көп жылдык актерлук ишмердүүлүгү үчүн бул актер миллиондогон адамдардын кумирине айланган. Салам достор, кайсы актер деп жатсаңыз, бул Джеки Чан. Джеки Чан тууралуу таң калтыра турган фактылар. Ал өзүнүн мемуарында эмне деп айткан, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Актер эскерүү китебин чыгарууну чечти. Анда ал күнөөсүн мойнуна алып, кандай өмүр сүргөнүн жана жаш кезиндеги кандай күнөөлөрүн жашырып жүргөнүн айтууну да чечти. Мунун баары көрөрмандар үчүн күтүүсүз болуп, көп нерсе аларды шок абалында калтырды. Коомчулук атактуулардын өтө кызыктай жашоо образын карманып, чуулгандуу иштерге аралашып, мыйзамсыз заттарга берилип, каалаганын жасаганына көптөн бери көнүп калган. Бирок Джеки Чандын артында көптөгөн күнөөлөр бар экенин эч ким элестете албайт. Актер эч качан чуулгандуу иштерге аралашкан да эмес. Анын аты жөнү ар кандай пресс журналдардын баш макалаларында чыккан дагы эмес. Анын эч качан чоңойбо деген китебин окугандан кийин аны ээрчи турган идеалдуу эркектердин тизмесинен сөзсүз түрдө чыйып чыгасыз. Джеки Чан өзүнүн эскерүүсүндө жаркыраган, борон чапкын менен өткөн жаштык чагын, канчалаган жаман иштерди жасаган айтып берди. Көптөгөн басылмалар анын китебинин үзүндүлөрдү жарыялашкан. Аларды интернет булактардан тапсаңыздар болот. Спортчу, актер, режиссер, продюсер жана каскадер көптөн бери жүрөгүбүздү багындырган ак көңүл инсан өзүнүн кара жактары тууралуу сөз кылууну чечти. Эркек көрөрмандары анын чыныгы көрөрманын таануусун каалаган. Джеки Чан жаш кезинде өтө орой жана катаал болгонун мойнуна алды. Бул бейтаныш адамдарга гана эмес, алардын эң жакындарына да тиешелүү. Чан биринчи сүйлөшкөн кызы Чанг менен өзүн туура эмес алып жүргөнүн мойнуна алат. Ал андан көп кордук көргөн. Мен коркунучтуу жигитмин дейт Джеки. Ал тандаган жигитинен качуу үчүн атүгүл башка шаарларда атайын тасма тартууну уюштурган. Кыз аны менен жалгыз убакыт өткөрүүгө аракет кылганда, бул Джекинин кыжырын келтирди. Мындай учурларда ал жөн эле бурулуп кетүүгө аракет кылды. Көбүнчө досторуна карта оюндарын ойноо же барга барып, ичимдик ичүүнү каалачу. Джеки Чан ошондой эле сүйүктүүсү мунун абдан коркуп, тынсызданып жатканын билип туруп, атайлап мушташууну уюштурганы да айткан. Джеки Чандын сүйлөшкөн кызы Чанг актерду таштап кеткенден кийин ал абдан жаңылганын түшүндү. Анын кечирим суроосу эч кандай жардам берген жок. Бирок ал бардык жолдор менен кечиримдүүлүккө жетүүнү каалады. Чангдын өзүнүн кийим дүкөнү бар болчу. Ал эми Джеки дайыма тааныштарынан анын эсебинен мурунку сүйгөнүнөн бир нерсе сатып алууну суранчу. Анын планы ачыкка чыкканда Чанг кийимди Джекинин досторуна сатуудан баш тарткан. Андан кийин сатып алуучулар такыр жок болгондуктан Чанг дүкөндү жабууга туура келди. Актерго чыныгы популярдуулук келгенде ал акчанын даамын сезип, аны эч ойлонбостон жумшай баштаган. Өмүрүнүн ошол мезгилинде анын көп сандаган жаман жолдоо кыздары жана кымбат баалуу унаалары болгон. Мас абалында жол кырсыгына кабылып, биринин артынан бири машинелерди сүзүп, досторуна кыйынчылык жаратчу. Ошондой эле атактуу досторуна белек үчүн акчасын аяган дагы эмес. Кээде аларга өтө баалуу нерселерди да берген. Чан айтат: "Мен бир жолу ресторандарда кечки тамакка акча төлөө үчүн бир жылда $2 миллион коротчумун. Мен досторума абдан кымбат белектерди тартууладым. Сааттар, тигилген курткалар, эски шарап кутулары. Каскадер болуп иштеп жүргөндө мен күн сайын жалгыз өмүрүмдү тобокелге салып, колумдагынын баарын эч ойлонбостон текке кетиргенимди түшүндүм. Анткени эртең мен үчүн келбей калышы мүмкүн", деп түшүндүрөт спортчу. Чан анын баардык кыйынчылыктары жана мындай жүрүм-туруму бала кезинен келип чыккан деп эсептейт. Ал жакыр үй бүлөдө жашагандыктан ар дайым өзүн өтө төмөн баалаган. Тең туштары аны дайыма кордогондуктан ал зомбулукка карата агрессияны өрчүткөн. Джеки Чандын жубайы Джоан Линди оор күндөрдү башынан кечирди.
Кош бойлуу кезинде Джеки эң көп кордогон. Ал тынымсыз үйдөн чыгып акчасын жашырып жүргөн. Ошондон кийин достор аны Джоан, Джеки Чандын жубайы, акча үчүн гана турмушка чыккан деп коюшуп, актер үйүнө келип чоң чатак чыгарган. Бирок Джеки Чан 1999-жылы жаман жолдорго барып, абдан тынсызданат. Актер өзүн күзгүдөн көпкө карап чыныгы бейбашты көрдү. Аялы анын бардык күнөөлөрүн кечирген. Джеки Чан өзүнүн жубайы Линди дүйнөдөгү үлгүлүү жубай жана дүйнөдөгү эң мыкты эне деп эсептейт. Өз китебине Джеки Чан кызын такыр эскербейт. Ал эми сиздер Джеки Чан боюнча дагы кандай таң калыштуу фактыларды билесиздер? Комментарийге бөлүшө кетиңиздер. Ушуну менен видеосу аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.